Сибир жарасы оорлуу малдан адамга жугуучу өзгөчө кооптуу жугуштуу оору. Сибир жарасынын очоктору мал көмүлгөн жерлерде жана Сибир жарасынын споралары менен булганган жер кыртышында пайда болот. Споралар топуракта көп жылдар бою сакталышы мүмкүн. Оору козгогучтарынын булагы жана таратуучусу оорлуу жана өлгөн жаныбарлар. Көбүнчө инфекция мал союуда, этти устуккандаганда жана иштетүүдө мал чарба шаймандары жана буюмдары булганган транспорт аркылуу жугат. Жабыркоонун мындай түрү Сибир жарасынын тери формасынын келип чыгышы болуп саналат. Оорунун тери формасында кычтырган кызыл так пайда болот. Андан кийин түбү кара, карттанган жара пайда болот. Дене табы жогорулап, баш оору жана шишик пайда болушу мүмкүн. Оору тамак аш аркылуу жана жакшы бышырылбаган оорлуу малдын этин, сүтүн ичкенде жугушу жана оорунун ичеги формасын пайда кылышы ыктымал. Оорлуу малдын жүнүн, терисин жана кылын иштетүүдө чаң өпкө аба жолдору аркылуу өтүп, оорунун козголуусуна алып келет. Сибир жарасын кантип алдын алса болот? Оорунун алдын алуу үчүн малды убагында эмдөө, Сибир жарасынын споралары табылган жайыттардан оолак болуу, малдын ылаңдаганына шектенүү болсо, дароо ветеринардык дарыгерге кайрылуу зарыл. Мал тейлегенде жана тазалоодо гигиеналык эрежелерди сактоо, атайын кийимдерди кийүү, колду самындап жуу же дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу. Ветеринардык текшерүүдөн өтпөгөн азыктарды базарлардан сатып албоо керек. Оорлуу мал табылган учурда ошол замат ветеринардык дарыгерге кайрылыңыздар.